أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد اللهم يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير بك استعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу жамаат, hurmattуу эжекелер. Бүгүн иншалла биз сиздер менен өткөн сабакты улап кетебиз. Өткөн сабакта биз сиздер менен Рамазан айында орозо тутуучу адам жана назрул муайин деген белгилеген назыр кылынган орозону кайсыл малда ниет кылып оозубузду бекитебиз, ошол тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал эми бүгүн болсо ошол теманы улап нафил орозосун тута турган адам кайсыл убакытта ниет кылыш керек, ошол тууралуу сиздер менен иншалла баштап кетебиз. Эми бул жерде айтып атат: وَالنَّفْلُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ. Эгерде бирөө нафил орозону тута турган болсо, нафил орозону эртең менен деле ниет кылып тутуп койсо боло берет экен. Буга далил барбы десе, бар экен. Айша энебиз риваят кылган хадисте: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям иза асбаха дахала аля нисаихи ва кала: хал индакум шай'ун фа ин кулна ла кала инни идан ла саимун." Айша энебиз риваят кылган хадисте ал айтып атат: пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең менен таң атканда аялдарынын үйүнө кирчү экен да сурачу экен: силерде жегенге бир нерсе барбы деп сураганда, эгер аялдары жок, эч нерсе жок дей турган болсо, пайгамбарыбыз айтчу экен: анда мен орозо тутуучумун деп ошойдон нафил орозосун тутуп кетип калчу экен. Демек пайгамбарыбыз тамак жок экенин билип, анда мен орозо тутуучумун деп орозосун тутуп кете берди. Биз деле демек нафил орозону тута турган болсок, эртең менен тургандан кийин эч нерсе жейлик болсок, баамдат намазынан кийин, анда ошол жерде ниет кылып нафил орозосун тутуп кете берсек дурус боло берет экен, кыздар. Ал эми бул жерде айтып атат: яжузу сауму рамадана биниятин важибин ахир. Өткөн сабакта биз сиздер менен айтканбыз, эгер Рамазан айында кандай гана ниет кылбайлы, мутлак ниет кылсак да, жөнөкөй жөн эле бир орозону тутуп атам деп ниет кылсаңыз, же болбосо нафил орозону тутам деп ниет кылсаңыз, кандай гана ниет кылбасаңыз деле ал Рамазан айынын орозосуна өтүп кетет. Себеби ал Рамазан айы болуп аткандыктан. Эми бул жерде айтып атат: эгер Рамазан айында важип орозону дагы, важип орозо кайсылар? Биз сиздер менен өткөнбүз: кафарат орозосу, же болбосо назыр кылган орозолор, же болбосо каза орозолор, бунун баары важип орозолору. Ушул важип орозолор дагы ниет кыла турган болсок Рамазан айында, баары бир эмне Рамазан айынын орозосуна өтүп кете берет деп атат. Андан кийин айтат: "Ва бaqis сауму ла яжузу илля бинияти муайинату минал лейли." Ал эми ушундай орозолор бар экен, кыздар. Ошол орозолорду биз сөзсүз түрдө түн ичинде ниет кылышыбыз керек экен. Өткөн сабакта өткөнбүз, Рамазандын орозосуну күнү белгилүү болгон. Рамазан айынын орозосу күндөрү белгилүү турабы? Ошондой эле назру муайин дейбиз, белгилеп койгон, атайын өзүбүзгө назыр кылган орозо бир күнүн белгилеп койгон. Мисалы мен 1-сентябрь тутуп берем деген болсом, ошол белгилүү назыр кылынган орозонун күнү белгилүү болгондуктан биз аны түндөн баштап кийинки күндүн жарымына чейин, жанагы чоң шашкеге көтөрүлүп калганга чейин, ошол убакытка чейин ниет кылып кое берсек болот экен. Ал эми кээ-бирки орозолор бар экен, ал орозолордун күнү белгисиз болгондуктан биз аларды сөзсүз түрдө түн ичинде ниет кылышыбыз керек экен. Ал кайсыл орозолор десе, мисалы кафарат орозосу. Өткөн сабакта өттүк. Кафараттын орозосу ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы жалгандан касам ичип кое турган болсо бирөө, ал кафарат орозо тутуп бериш керек. Же болбосо Рамазан айында орозосун атайла бузуп кое турган болсо, ага да кафарат боло турабы? Же болбосо музохир деген өткөн сабакта айтып кеткем. Эгерде ал ушундай адам, эгерде ал өзүнүн аялын, өзүнө махрам болгон аялдарга ошоштуруп кое турган болсо, өзүнө адал эмес болгон жерлерин ошоштуруп кое турган болсо, ал музохир болуп калат, күнөөкөр болуп калат. Ошол себептен ал кафаратты төлөп берип калат. Ошондой сыяктуу кафарат орозолорун тутуп берип атканда, мен ошол кафарат орозомду тутуп берип атам деп түн ичинде ниет кылыш керек экен. Оозун бекиткенге чейин жана баамдат намазына чейин ниет кылып калыш керек экен. Баамдат намазынан кийин ойгонуп анан ниет кылса, ал уже жарабайт экен. Ал
ал жөнөкөй эле нафил орозого өтүп кетет экен. Ошондой кафарат орозону, ошондой эле каза орозону эгерде Рамазан айында бир канча күндү, мисалы аял киши хайыз көрүп же нифас көрүп канча бир күнү каза болуп кала турган болсо, кийин аны тутуп бергенде сөзсүз түрдө ниетин түн ичинде кылат экен. Эртең менен багамдат намазына чейин ниет кылып калыш керек экен. Мен ошол казанын, мисалы акыркы туткан орозомдун казасын тутуп берет экен кыздар. Ошондой эле биз назырда айтканбыз, назыр орозо экиге бөлүнөт дегенбиз. Бирөө белгиленген күнү, бирөөсү болсо мутляк белгиленген эмес. Эгер мисалы мен ушул сабакты берип алсам же экзаменден өтүп алсам, мен орозо тутуп берем деп койсом, же болбосо мен ушул кызды ала турган болсом, мен орозо тутуп берем деп, бирок күнүн белгилебесем, ушул кызды алсам эле орозо тутуп берем деп койдум. Ошол мутляк назыр болуп калат. Ошол мутляк назыр орозосун тутуп берип атканда да биз сөзсүз түрдө түн ичинде белгилейт экенбиз. Мен ошол бир күнү мындай назыр кылганмын, ошону эртең тутуп беремин деп кечинде жатаарда ниет кылып жатат экенбиз, же болбосо эртең менен сухурга турганда ниет кылып анан оозубузду бекитет экенбиз кыздар. Андан кийин улай турган болсок кыздар, والمريض والمسافر في رمضان إنما واجبا آخر وقع عنه وإلا وقع عن رمضان дейт. Эми өткөн сабакта биз сиздер менен айтканбыз, азыр деле айтып атабыз, эгерде бирөө Рамазан айында башка эле ниетти айта турган болсо, ал башка ниети кабыл болбойт. Баары бир Рамазан айынын орозосу өтө берет. Бирок исключение бар экен. Ал исключение кимге десе, марид, оорулуу адамга жана мусапыр адамга. Биз сиздер менен билебиз, оорулуу адам эгер өтө катуу ооруп аткан болсо, ал адамга ошол моментте орозо кармоо важип болбой калат. Ал орозону кечиктирсе болот, кийин казасын тутуп берсе болот. Же болбосо мусапыр адам эгерде сапарда жүргөндө өтө машакаттуу болуп атса сапары, ал адам дагы жана орозосун кечиктиргенге уруксат берилет. Эми бул жерде айтып атат, ошол мусапыр адам жана оорулуу адам сапарда жүрүп ооруп атып башка эле бир орозону ниет кылып койсо Рамазан айында, мисалы Рамазан айы болуп атат, бирок мен нафил орозону ниет кылып койсом, же болбосо мен бир мурда важип болгон кафаратымдын орозосун тутуп берип атсам, же болбосо бир казамды тутуп берип атсам, бул мусапыр менен оорулуу адамдыкы өтө берет экен. Алар өздөрү кайсыл ниетти кылса, ошол ниет өтө берет экен. Эмнеге? Себеби алар Рамазан айынын орозосун тутууга милдеттүү эмес болчу ошол моментте, ошол себептен. Бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин пикири экен. Ал эми Сохибайн дейин имам Абу Юсуф менен имам Мухаммад айтат экен, жок, бул адам баары бир кандай ниет кылса деле баары Рамазанга өтөт дейт экен. Бирок Абу Ханифа айтат экен, жок, андай эмес, өтпөйт, себеби булар деле жөндөн жөн эле Рамазан айында башка ниетти кылган жок. Ал ошол ниет аны үчүн маанилүү болгондуктан, бир орозону тутуп берүү ал үчүн маанилүү болгондуктан, ал ошол ошону ниет кылып атат. Эгер маанилүү болбогондо ал Рамазан орозосун тутуп берет эле деп айтат экен кыздар. Демек, оорулуу адам жана мусапыр адам кандай ниет кылса Рамазанда, ошол ниети өтүп кете берет экен кыздар. Андан кийин ошол орозону Рамазан айында болобу, башка күндөрү болобу, орозонун убактысы кайсыл десек, вакту соуми мин тулугал фажри сани иля гуруби шамс. Өткөн сабакта айтып кеткенбиз, орозонун убактысы качан башталат? Эртең менен экинчи таң аткандан баштап, акыйкат таң аткандан баштап күн батканга чейин. Башкача айтканда, багамдат намазынын азаны чыктыбы? Азаны чыккандан кийин болду, башталды, орозоңуз башталды да, шам намазынын азаны чыктыбы, сиз оозуңузду ачпасаңыз деле болду, орозоңуз ошону менен бүттү кыздар. Бул жерде аят келип атат, Бакара сүрөсүнүн 187 аятынын үзүндүсү. Аллах субханаху ва тааля айтып атат: "Стагзибилля ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакумул хайтул абияду минал хайтил асвади минал фажри" дейт. Аяттын мааниси кыздар, бул жерде Аллах таала айтып атат: силер таң аткандан мурда, таң атарда ошол мөөнөттө ак жип менен кара жип экөө бири-биринен айырмаланып калганга чейин жегиле, ичкиле деп атат.
Бул жерде Абу Убайд деген сахаба хойтул абияд, жанагы ак жиптин маанисин, бул именно ак жип менен кара жип эмес, балким ак жип деген жанагы таң аткандагы ак шоола деп атат. Мисалы, таң атардан мурда ак шоола жок турабы, капкараңгы болуп турат. Анан жанагы таң атканда ак шоола пайда болот, ипичке болгон, араң эле көрүнгөн. Ошол ак шооланы айтып атат дейт. Караңгыдан ак шоола пайда болуп, кара менен ак экөө айырмаланып калганда уже болду. Орозонун убактысы башталды, орозоңорду туткула деген мааниде келип атат кыздар. Андан кийин ошол орозодо эмне кылабыз? Өткөн сабакта айтып кеткендей, ва хуал имсаку анил акли ва шарби вал жимаи ма'нияти ва шуруту тахарати анил хайди ва нифаси дейт. Эгерде аял киши орозо тута турган болсо, сөзсүз түрдө нифастан, хайыздан таза аял тутат. Нифас, хайыз көрүп аткан аял тутпайт орозону, бирок кийин казасын сөзсүз түрдө тутуп берет. Нифас көргөн аял, хайыз көргөн аял кийин казасын тутуп берет. Ошол убакта тутпайт. Эгер жөнөкөй адам кантип тутат десе, сөзсүз түрдө ниет кылат дедик. Ниет кылуу өтө маанилүү. Туура ниет кылат дагы, андан кийин орозо тутуп атканда сөзсүз түрдө эмне өзүн сактайт, ичкенден, жегенден жана кошулуудан. Ушул 3 нерседен өзүн сактайт. Ушул 3 нерсени кылып жибере турган болсо, демек орозосу бузулат экен кыздар.